Саламатсыздарбы менин татынакай окуучуларым. Азыр кыргыз тили сабагы. Кыргыз тили сабагынан бардыгыбыз эң алгач кыргыз тил китеп, дептер, ручкаларыбызды столдун үстүнө коюп алабыз. Бүгүнкү кыргыз тилинен өтө турган темабыз китепканада. Бүгүнкү сабагыбыздын максаты китепкана бул эң чоң байлык экендигин билебиз. Шамдагай тапкычтыкка, тыккандыкка көнүгөбүз. Кана эмесе балдар, сабактын баштоодон мурун мен силерге бир суроо бермекчимин. Китепкана дегенде эмнени түшүнөбүз? Бардыгыбыз аталарыбызга, апаларыбызга айтып беребиз. Эмесе сабагыбызды баштадык. Биринчи тапшырма. Текстти көркөм окуйбуз. Бизге китепкана деген текст берилген. Бул текстти көркөм окуп чыгышыбыз керек. Алгач мен окуп берем. Биздин мектепте китепкана бар. Анда кызыктуу китептер көп. Биз китептерди таза сактайбыз. Өз алдыбызча ар бир окуучу көркөм окууга аракеттенет. Бул сүрөттө балдар окуучулар китеп менен иштеп жаткан учур. Окуучулар каалаган китебин алып, окуп, даярданып сабакка турган учуру. Экинчи тапшырма. Бул жерде бизге эки сүйлөм берилген. Сүйлөмдөрдө бир сөздөрүбүз түшүп калган. Ошол сөздөрдү коюп, сүйлөмүбүздү толукташыбыз керек. Биринчи сүйлөм. Кыз окуганды жакшы көрөт. Ушул жерде бир сөз коюп, биз сүйлөмдү толукташыбыз керек. Кыз эмнени окуганды жакшы көрөт? Албетте китепти. Китепти деген сөздү коебуз дагы сүйлөмүбүздү толуктайбыз. Кыз китепти окуганды жакшы көрөт. Экинчи сүйлөмдү өз алдыбызча аткарабыз. Балдар, ушуну менен бүгүнкү сабагыбыз өз соңуна чыкты. Үйгө тапшырма ар дайымкыдай ыр берилген. Ырды жатташыбыз керек. Алгач мен бул ырды көркөм окуп берем. Китепти сен булгаба, барактарын айрыба, таза койгон текчеге китепти сүй, урматта. Китепке болгон сүйүүбүздү бул ырда көрсөтүлүп турат. Биз китептерди эч качан айрыбай, таза кармашыбыз керек экен. Кана эмесе балдар, бул ырды биз үйгө тапшырма жаттайт экенбиз. Анда эмесе сабакты бүтөөрдөн мурун китепти таза сакта деген сөз менен сабагымды аяктагым келип турат. Анда эмесе кийинки сабакта жолугушканча саламатта калыңыздар.